Кайра сенин айтышабы жинди деп. Bir çıgarma жазыш үчүн bir ömүрдү сарптайсың же bir окурман, bir куярман таппай калган күндөрүм болот. Мына Тургунбек аганын ар бир айткан саптарында ошол айтып атпайбы, маанилүү жаш керек. Ал эми атабыз болсо мына 70-тин кырына 73 жашка чыгып келип отурат. Табигаттын сыры, акындын ыры деп жакшынакай жазып отурат. Ал эми жанатадан бери мына баягы жаш оңулу жаңгыруу жакын сынып атамын, жаш кезинде бир көскөн асыл сынып атамын деп бер жактан агай, ар жактан Тургунбек абалар тийишип турган бир жаштыктын сыры эмне деген. Бул акын кишинин чыгармачысы ички дүйнөсүндө бир тазалык. Мен дагы бир нерсени белгилегим келет. Мынакей көптөгөн адамдар бар. Сыйлыкка жулунган. Бул киши сыйлыкка эмес, сыймыкка багыт алган киши. Эл арасында 2 китеп жазып эл акынын алгандар бар. Биргенеде бирдеме жазып коюп, ошол наам кубалаган адамдар бар. Наамдарына намысты бийип коюп, мына 70-тин кырына келди. Айрым адамдар ушул сизге наам беребиз деп убадалап, мынакей ушул эл башында, журт башында тургандар. Бирок ошол адамдын эшигин дал ошо кагып барбайт да, баягы мага убада кылбадың беле, баягы айткан наамыңды ажоодон алып бербейсиңби. Демек, намысы дагы бийик тургандыгын далилдеп турат. Ал эми жаштыктын сыры эмнеде? Жаштыктын сыры ар бир адам өзүн алып жүрүүсүндө. Өзүн туура кадам шилтесинде, эл менен туура пикир алышуусунда деп эсептейм. Албетте, ушундай көз тийбесин, ушундай жигиттей кылып багып аткан дагы апабыздын эмгеги. Манасты манас кылган Каныкей деп бекеринен айтпайт. Ушунчалык багы шыкак болуп келип аткан. Ал эми жана сүйүү ырларын карап отурсак, ошол жүрөктүн жаш экенин мына өзү далилдеп жакшынакай чыгармаларды жазып отурду. Биз ошондон үлгү алышыбыз керек да. Сүйүү деген нерсени мына Бакажа менен Үсөнбек агай жакшы билет. Сүйүү деген бул өтө чыгармада мындай адамды бир жана көрөк аттанбы, бир кандайдыр бир нерселерден алыс кылып, ошол адамдын бир өзүнүн жан дүйнөсүн азыктанга. 70 жашыңыз кут болсун. Эми мен баягы чыгаан деле көп эмесмин. Кичине жамактап жүрөбүз. Анан эми бүгүн 70 жылдык кечени касиетти арган мекемеден өтүп турушу жакшы. Калган ыр менен айтып берелим. Кайрылбай тата карасак, канчалык койкоңдосок да бирок кайран жаш өтүп баратат. Эми 70-тин кырына бүгүн чыгып тургандой кезиңиз. 70 деген жемишти татып тургандой кезиңиз. Бирок 70 жашка келсе да жер таянбай татабыз. Ушундай алып талант элдин ичинде, агай талантын кайда катабыз. Бул 70 деген чапчаң жаш, жемиштүү курак таткан жаш. Башкасын билбейм атаң ой, бирок байды жеңе жаккан жаш. Өзгөчө мыктап курагын, өзгөчө ошондой убагын бүгүн бир татып тургандой жаш эле. 70-тин кырына мына чыгып келдиңиз бат эле. 70 сизге кеп эмес, мына 80-де жатат маселе. Ошол серкеним майын ашатып, мынакей окурмандын баарысы буюрса 80-дин кырын жашатып.
Ошол 80 жашка толгондо дал ушул жерден жолугуп сизге каалоо тилек той ырдайм. Ал эми карыдым дебестен мына калкына кызмат кылганы. Кагылам ошол эткирбейт. Мен 30дан ашкан баламын кээде катар бассаң жеткизбейт. Көрсө табигаттын сырына кээде таң калып турам мен дагы жаскан ошол ырына. Аңгеме менен дой карачы уйкаштырып доңурларды улантып келген кезиңиз 70 жашка чыксаңыз дагы жергенин баарын карачы улантып келген кезиңиз жалгандын ишин көргөндө жактырбай басып ыргыштап аяктан алыс жүргөн кишисиз ар убакта ортодо калыс жүргөндөй кишисиз ушу калыстыктан дой карачы тайбай турсун дой дегеним жамандыкка дой карачы барбай турсун дой дегеним анткенин аксакал болуп карачы карылыктын дооруна босогосун мына улаттап бара жатасыз абалкы кыргыз макалы жаттап бараң ой жатасыз ушундай жашка келгенде калемиңиз курчуса сиз эмнеге капасыз ал эми түздүгүңүз мына бул жан жакта турган карачы жаштарга да жукса экен карыга да жукса экен мына жембай атанын ыры деп мына жерге биз демой ырдадык карасак окуп карачы чыгармаңызды жыргадык анткени түздүктүн ошол белгиси түз жүргөн ушул адамга кимдин келбейт келгиси ортобузда болсо экен ой агайын тууган дал ушул ынтымактын белгиси ал эми небере менен чөбөрө сиздин кашыңызда болсо экен карылык менен касиет ата башыңызда болсо экен жакшы көзүрүмем мына жашап турган атабы жашыңызда болсо экен ал эми көр дүйнөң эмес казынаң ыр дүйнө менен толсо экен анткени түбөлүк эч ким тарыхта калар калбасың аныкта а бирок сиз жазган мына чыгарма тарыхтын бир бурчун ээлеп буйруса кыргыз деп согуп жүрөгүң кыргыз деп жашап мына бул ысык көл болду түнөгүң ал эми сүйүүдөн жазган ырларыңыз тимеле жел кайык сымал аралап көрсө жаштыктын ошол белгиси сүйүүнү жазып олтурса кимдин келбейт келгиси о бул сүйүүнү жаздырып отурган атаңа дагы бир жаштыгыңдын белгиси тушунда тулпар болдук деп мынакей турган бектей доңабабыз агарып барат чачыңыз адагың ак эмгектин белгиси бирок карылыкка багынбай карылык доорун сагынбай ушундай калемдеш болуп калганга бирок ак тилден ырды жазалың агай амалың барбы жалганга дүйнө жалганда ысмайыл акын айткандай ойлосок баарың арманда оюңдун чоңу болсоң да бирок орун жок эшек калганга андыктан мына студенттер баарыңар бүгүн билим алган кезиңер дал ошонун сыңары дүйнөдөн улук мугалим теңдешең алат буга ким тарыхтын жолун көрсөткөн таймаспас ушул мугалим таймашаң алат буга ким ааламдын жолун көрсөткөн алдыдан улук мугалим арбашаң алат буга ким дал ошонун сыңары бириңерге бириңер бириге болуп той дилиңер сайрап турсун ылайым ошол санаң ойдо тилиңер анткени кыргыз тилин карачы мына казып келген Турбаева ой кыргызча ырды мына бул жазып келген Турбаева көрсө көкүрөктөн ушундай жылдыздардын аралап кыргыздарды сабалап көрсөң арабызда моминтип боордош келген Турбаева кагылайын кыргызым эзелтен келген элине ачып берген эшигин чачып берген кешигин атүгүл терметип турат бешигин мына кыргыз болгону ой окуучулар кыргыз атка конгону келегей тең болгон тең сүйгөн эл болгон байыркы кыргыз тукуму
дал ошол бар пейили кең болгон, балдары баатыр шер болгон, ой жомогу санатыр болгон, жортулда жолу шыр болгон, ар бир жазган калеми көрдүңөр акыйкат менен чындыкты. Дал ошонун сыңары жар болуңуз дейт элем. Ой маданияткагы буйрусаңа тилчилик деген сыйлыгың алдагы сизге кут болсун. Эми жалгыз болбой жуп болсун, төгүлгөнү шуртура, ушинтип төрүңөрдө кут болсун. Ушул университеттен жамандык деген сырт болсун, жакшылык деген жиш болсун. Ар убактан ушундай бириңерди бириңер катпагыла дейт элем, бириңерди бириңер сатпагыла дейт элем. Ал эми кагылайын доягайын, карап олтурсак мына кош болгонду түшүндүм. Ой 22 жылы жанымда дос болгонду түшүндүм. Анча-мынча мына жаткандарды түшүндүм. Каркыраны казакка саткандарды түшүндүм. Кече кыйкырып чыккан кыйымдын аткандарды түшүндүм. А бирок ушунун баары тарыхта, дал ошол калем менен кагазда, агайдын тарыхы каларында түшүндүм. Бары тайлары, кыргыздын куйруктары ой жалдары. Бүгүн агайдын ырын окуду, мындай кыздан жакшы балдарга. Ошон үчүн айтарым, бириңерге бириңер, биримдик болуп карачы. Алдыга жашап жүргүлө, билим деген момун, бийлелеп тутуп казганда. Дал ошонун сыңары, азыр карасак көскөн илинбей, кайдаман өттү билинбей. Болбосо түрүлүп келген душман жок, кыргызды туш-туштан эч ким кыскан жок. Өзүбүз өңгөккө салган кезибиз, кыргызды кыргыз кордосо кызарып койбойт бетибиз. Бул күндө бузулуп бара жаткан таргандай ниеттелибиз. Ошон үчүн мынабыз каныккан ошол билимди алгылачы дейт элем. Аталардан үлгүнүң алгылачы дейт элем. Абир менен намысты көкүрөккө ой мынабыз сактагылаң ой дейт элем. Ушундай калеми курчакым бар экен деп жүрөгүңөрдөн ылайым мактагылаң ой дейт элем. Анткени байлык бул акча пул эмес. Байлык бул элдин батасы, мына журтуңардын момент болгон экен атасы. 70-тин кырына чыгып калган Турбаев, атактан кым бүгүндү аалатып карачы. Угуп калган Турбаев, ошол үчүн укса экен, мына агайга каалуу тилегир жазып, студенттерден да мынагай атадай акын чыкса экен. Ар кимиңерде карачы, калемиңер курч болуп, алдыңарда момундай. Ал эми бучактан дагы курч дешет, калем бир дешет, мурч дешет. Дал ошонун сыңары кагазга жазып мына бул катыңарды. Ой студенттер момент интернет менен телеген. Берилбегиле дейт элем. Куш өмүр деген китепти аяк башым мына бул окуп чыккан балабыз. Аңгеме менен сырларды ааламга жазып туратабыз ошолорларды. Эми жакшылыкка ылайым жар болгула дейт элем. Ушул терең билим алып кыргызга кызмат кылып баарыңар бар болгулаң ой дейт элем. Эми узатып кетпей октойм. Уруксат болсо токтойм, калган каткан кеп болсо, силердей калың элге кеп, эп болсо какшай турган балабыз. Жеттик дебейм бийикең азырынча чалабыз, бирок оюнчунда беркелеп кээде ойдогу сөздү салабыз. Ушундай жакшы адамдарды көргөндө жан дүйнөгө күлөнүп, силердей жаштарга мулуу сүйөнүп, жалпы журт берсе батасын, ата жашасаң